Кыргызстан Россиянын курамына кошулабы? Бул суроо алдыдагы шайлоодон да маанилүү. Экс-элчи Райымкул Аттокуров Орусиянын басылмаларынын бирине маек берип жатып, мигранттардын көпчүлүгү буга макул экендигин айткан. Журтташтардын мындай пикирине Кыргызстандагы кырдаал себеп болушу керек. Азырынча буга эч ким үн ката элек. Экс-элчи Райымкул Аттокуров: бул маселе жеке жактар тарабынан айтылып калат. Мен диаспоралык коомдор сунуштап жатат деп айта албайм. Кээ бир учурда адамдар кайрылып, Кыргызстандын Россияга кошулушу боюнча маселени көтөрсөк кандай болот деп айтып калышат. Бул кайсы макалөө? А эмнеге эч ким унчукпайт? Сиздин үй бүлөңүз, сизден бөлөк саясатчы жана башка Орусиянын курамына кошула бергиле, каршы эмеспиз. Бирок бул маселе бизде биринчи жолу көтөрүлүп жаткан жок. Японияга бир эле область бербейли. Баткен же Нарын областын берейли дагы. Япония бир эле область көтөрүп чыкпайбы? Жолун, здравоохранениясын, образованиясын баарын айтор. Япониядай бир татнакай кылып чыкпайбы? Америкадагы бир эле область албайбы? Ушундай бир 6 чоң өнүккөн өлкөгө Орусияны кошуп туруп бир көтөрүп койбойлу, 6 жерге бөлүп койбойлу. Андан ары майдаланабыз десек, бизде 40 посольство бар экен. Анда 40 посольствого 40 районду бербейли. Саясий жарышка катышып жаткан Кыргызстан партиясында ката жазуунун парады улантылды. Бул жолу партия календар чыгарып, анда жылдын бардык күнү толук жазылган эмес. Карабайсыңар, декабрдын 31-и жокко. Не болду? Декабрдын 31-и. Каты кетти. Декабрдын календары 30-га чейин болуп калды. Быйыл не 30-ында жаңылык тошобузбу? Кыргызстан партиясы бул катаны техникалык мүчүлүштүк менен түшүндүргөн, бирок мындай одоно ката партиянын жарнамасында бир эмес бир нече жолу катталган. Ушунчалык сабатсыз болосуңарбы? Пиар менеджер Султан Каназаровго акча төлөбөй коюшкан окшойт. Мей сага деп туруп айбийириңерди айрандай төгүп таштаптыр. Саясий партияларга чыгарган баннерлер добуш алып бере алабы? Шайлоочу көчөдөн аны көрүп, кой ушуга добушумду берейин дебесе керек. Форма 2-нин негизинде парламенттик шайлоого катышкан партиялар алдын ала добуш топтоонун аракетин көрүүдө. Социалдык түйүнгө жүктөлгөн видеодон партиялар шайлоочуларга алдын ала акча сунуштап жатканын угууга болот. Форма 2 менен элди айылынан ар тарапка ташыганыңарды токтоткула партиялар. Азыр Казан кылган айылындабыз, достор. Негизинен бул жакта эл нааразычылык билдирип атат. Форма 2 менен эч кимге айтпай дебей уруксатсыз элге билдирип да койбостон ташатышыптыр элди. Форма 2 менен нарын калпар отурсуп алыптыр. Азыр эл бул жакта суранып атышат. Кайра форма 1 менен айылга алып келип, өзүбүздүн айылыбыздан шайлайт элек деп. Айтпай алып кетириңиз. Эмне деп нарын калат сатаңар деле болот дейт. Болмосаңар ала бериңер. Эмне десекен алайын, аймактан да алайын деп бактар барып алгандан кийин айтат да. 2000ден берип атат, эч ким эле көп эле биши. Жок, жанагычы паспортуңарды телефон менен такыр кетирбегиле. Телефон менен кеткенде бүттү кеткиңер. Номер айтсаңарчы, номери башка тапшырып койгон. Вообще айтпагыла. Бир номерди. Акыл Аймаратова, Тилекешен Кулов, Next TV күндүн темасы үчүн.